Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Жылкыларга дагы коронавирус жуга баштадыбы? Чоң Казат кыймылынын чакырыктарына укуктук баа берүү боюнча экспертиза дайындалганы айтылды. Жээнбеков, Матраимов камалсын деген ураандар менен биринчи райондук сотунун алдына чыкты. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Сузак райондук шаар курулуш жана архитектура башкармалыгынын жооптуу кызматкери пара менен кармалды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын финансы полициясы басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Финполдун кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чарасынын натыйжасында ЖТ аттуу жаран пара менен колго түшкөн. Учурда сотко чейинки өндүрүш иши жүрүүдө. Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриштин кеңсеси анын COVID-19 пандемиясы шартына глобалдык ок атуу токтотуу чакырыгын колдонгону үчүн Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине ыраазычылык билдирди. Бул тууралуу Тышкы иштер министринин басма сөз кызматы билдирди. Ошол эле учурда эл аралык уюм өкмөтүнүн COVID-19 пандемиясынын социалдык экономикалык кесепеттерин жеңилдетүү боюнча аракеттерин айрыкча калктын аяр тобуна көргөн камкордугуна баа берди. Мындан тышкары, БУУ системасынын Кыргыз Республикасындагы туруктуу координатору жетектеген БУУнун өлкөдөгү командалары менен тыгыз кызматташкандыгын жогору баалады деп айтылат билдирүүдө. Булак nazarnews.org. Коронавирус жуктуруп алган Нарын шаарынын биринчи вице-мэри Курмановдун абалы туруктуу. Бул тууралуу бүгүнкү брифингде саламаттыкты сактоо министринин орун басары Өзүңүздүн билдирди. Нарын шаарынын вице-мэринин абалы туруктуу, коркунучтуу эч нерсе жок. Учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө, деди Өзүңбаев. Буга чейин Нарын шаарынын ички иштер башкармалыгынын имараты жана мэриянын имараты 3 күнгө карантинге жабылган. Электр энергиясынын жаңы тарифтери сунушталууда. Бул тууралуу Отун энергетика комплексин жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин өкүлү Бакыт Асанбаев билдирди. Анын айтымында бул боюнча өкмөттүн токтому 27 мартта кабыл алынган. Бирок агенттиктин буйругу чыкмайынча күчүнө кирбейт. 1 киловатт-саатка тарифтер төмөндөгүдөй, салыктарды эске албаганда. Балдар үйлөр үчүн 1 сом 58 тыйын, азыркысы 2 сом 24 тыйын. Электр кубаты менен жүргөн транспорт заряд алчу жайлар 1 сом 58 тыйын. Эгер мындай жайлар ачылып калса, алар троллейбустук ишканалардын тарифи менен төлөөрү каралган. Майнинг фермалар үчүн 2 сом 91 тыйын. Бул категорияга өзүнчө тариф каралган эмес. Башка тарифтер мурдагы ойдон калат. Былтыркы жылдын аягында Улуттук энергетика холдингинин жетекчиси Айтмамат Назаров Кыргызстанда чет элдик 45 майнинг ферма иштеп, айына 100 миллион киловатт-саат электр кубатын колдоноорун билдирген. Салыштырмалуу эсептей келгенде бул 3 облус Нарын, Ысык көл жана Талас керектеген көлөмгө туура келген. Аларга тыюу салынган. Назаров кардарлардан баш тартуу аңкоолук болорун, бирок алар социалдык тариф менен төлөп жаткандыгын айткан. Ошол себепти холдинг бул фермаларга 5 центтен, тагыраагы киловаттына 3 сом 30 тыйындан алуу туура болорун белгилеген болчу. Чүйдөгү номер 27 түзөтүү колониясында дагы 3 кызматкер коронавирус жуктуруп алды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Өзүңбаев билдирди. Анын айтымында буга чейин байланышта болгон 4 кызматкерден чыккан бүгүнкү күндө дагы 3 табылды. Бардыгын тең лабораториялык жактан тастыкталды. Байланышта болгондор калып калбасын деп бүт текшерилип жаткан. Жаңы жуктуруп алгандар атайын дарылоого алынды. Байланышта болгондорго дагы иликтенип жатат, деди Өзүңбаев. Эскерте кетсек, аталган абакта Садыр Жапаров жазасын өтөөдө. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров кумтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен белгилүү болгон. Ал эми 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык көлүнүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017-жылы кармалган. 2019-жылы саясатчынын ишин караган жогорку сот аны 10 жылга кескен. Fact.kg. Бүгүн 20 майда жогорку кеңештин жыйынында депутат Ирина Карамушкина Чоң Казат кыймылы боюнча маселе көтөрдү. Эл өкүлү аталган кыймылдын чакырыктары боюнча Ички иштер министрлигинин кандай аракеттери болуп жатканын сурады. Ички иштер министринин орун басары Алмазбек Орозалиев юридикалык баа берүү боюнча экспертиза дайындалганын айтты. Ал билдиргендей, кыймылдын чакырыктарына кылмыштын курамы барбы же жокпу аныкталат. Аталган кыймыл айрым чиновниктер, саясатчылар күмөндүү жолдор менен байыган деп айыптап келгенин социалдык тармактарда талкуу жаратып келет. Буга чейин дагы депутаттар бул тууралуу маселени көтөрүп келишкен. Nazarnews маалымат агенттиги жарандык активист Самсаалы Четинбаевди кепке тартып, саясаттагы айрым маселелер боюнча пикир алыштык. Самсаалы мырзам, кечээ Атамбаевдин балдары жана тарапташтары Жээнбеков, Матраимов камалсын деген ураандар менен биринчи райондук сотунун алдына чыкты. Булар туура эле маселе көтөрүштүбү же аша чаап кетиштиби? Атамбаевдин тарапташтарынын же болбосо уулу Сейит Атамбаевдин түз эле камалсын деп чакырык таштаганы жеткен аша чапкандык. Алар бир бетке Жээнбеков, Матраимов камалсын дегендей, эмне алар сотпу,
текшерилсин деп талап кылса дагы бир аз болбосо дагы биртикке жарашат эле. Биз жарандар же саясий топтор кандай позицияда болсок дагы баарын мыйзам чегинде талап кылганын үйрөнүшүбүз керек. Акыркы күндөрү саясат деп эле аша чаап, кашадан секиргендер ого бетер көбөйдү. Мындай жоосунсуз жорукту токтотушубуз керек. Кечээ өкмөт жазык кодексиндеги аткезчилик үчүн кызмат адамдын жоопкерчиликке тартуу жөнүндөгү пунктту жоюп салууну сунуш кылды. Аны парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитети биринчи окууда талкуусуз жактырды. Бул бирене кимдир бирөөлөр үчүн атайлап кодекстен алынып жаткан жокпу? Эгер мындай көрүнүш орун алган болсо, анда бул жакшы нерсе эмес. Элдин талап кылганына карабай коррупция менен күрөшүү алгылыктуу деңгээлде жүрбөй жаткан чакта өкмөттүн жазык кодексине өзгөртүү киргизүү аракети осул иш катары бааланышы керек. Аткезчиликке жол ачпай, тескерисинче ага карата жаза күчөтүлүшү керек. Тагыраагы жаза оорлошу керек, жеңилдеши керек эмес. Өткөн жумада шайлоо босогосун 7% болсун деген мыйзам парламентине каралган. Бүгүн болсо аны 5%га түшүрүүнү сунуштаган мыйзам каралууда. Шайлоо босогосу канча пайыз болсо реалдуу болот? Президент кайсынысын колдойт билбейм, бирок шайлоо босогосу менин жеке пикиримде 5% болгону дурус болмок. Мамлекетибизде болуп жаткан жагымдуу дагы жагымсыз да көрүнүштөр шайлоого тикелей көз каранды. Жалаң олигархтар парламентке толуп албасын. Жогорку кеңеште ылдыйкы жана орто катмарлардын өкүлдөрү да келсин. Көз караштардын, пикирлердин жарышы болсун десек, конкуренциясы, анда шайлоо эрежелерин жөнөкөйлөтүшүбүз керек. Булак nazarnews.org. Буга чейин жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов айрым сөздөрдү туура эмес айтып калганы үчүн сын пикирлерге кабыл алып келинген. 18-майдагы жыйында дагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин аты жөнүн туура эмес окуганы үчүн кайра талкууга түштү. Бул тууралуу Илим Карыпбеков төмөнкүдө билдирүүсүн жазып чыкты. Анын текстин төмөндө өзгөртүүсүз берилди. Тазабек Икрамович, чындап эле сизди чын диримден жакшы көрүп калдым. Айрым кесиптештериңизди 5 жылда мыйзам жазмактырсын жүзүн көрбөй деле өтүп кеттик. А сиз ак көңүл, ачык, жөнөкөй, карапайым. Ичиңизде кири жок. Өзүңүз айтмакчы эки жүздүү эмес, семиз эмес, даже кыйшык дагы эмес. Болгону болгондой. Как она есть, бетке айткан молодец жигит экенсиз. Ёкиники десем. Сиз жок бул сазык эки эмес, 300дүүрөөк, мындан дагы семизирээк, кыйшыгыраак болмок болуш керек. Атиги Жунушалик Кашкорова стакана ич боюнча капа болбоңуз. Ал жерде сиздин жардамчыңыз дагы күнөөсү жок. Эл былжырап сүйлөй берет, көңүл бурбаңыз. Ал жерде күнөөнүн баары өткөндөгү желмоңуздай болгон шаардын алтында эле министрдин атында. Кетириш керек мындай түшүнүксүз аты бар министрлерди. Чорттук десе, жакшынакай болгула, калп эле өзүңөрдүн эмеңерди качайт эте бербей деп туруп. Түшүнүксүз аттуу министрлер түшүнүктүү деле иш жасап чыргатпайт деп жазган Карыпбеков. Булак nazarnews.org. Орусиянын Тула облустук клиникалык ооруканасынын медайымы бейтаптардын арасында купальниктин сыртынан коргоочу кийимди кийип кирген. Бул тууралуу орус басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка караганда медайым коргонуучу кийимден ысып кеткен. Ошондуктан купальниктин үстүнөн эле коргонуучу форманы кийип алууну туура көргөн. Тез арада интернет жылдызына айланган медайым ич кийими көрүнүп каларын билген эмесмин деген. Кызыгы, анын өзгөчө стилине бир да бейтап нааразы болуп арызданган эмес. Жергиликтүү саламаттыкты сактоо министри медайымга эскертүү берип, бардык медицина кызматкерлери менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Мындан ары кызматкерлердин коргоочу кийимдери жеке коргонуучу каражаттарды колдонуусун тыкыр көзөмөлгө алмай болушкан. 18-майда Түп районунун Михайловка айылынын тургунунун 2 жылкысы түшүнүксүз оорудан өлгөнү социалдык тармактарга тарап кеткен. Видеонун автору жылкысы чөп жебей дене табы көтөрүлүп, өпкөсүн кагып жөткүрүп жатканын айтат. Ошондой эле ал буга чейин ушундай оору менен 3 жылкы өлгөндүгүн кошумчалайт. Видео социалдык тармактарга тараган соң интернет колдонуучулар бул оору коронавирус болушу мүмкүн экендигин айта башташкан. Бирок Түп районунун акими Элчибек Жантаев жылкылар коронавирустан өлбөгөндүгүн Турмуш басылмасына билдирген. Анализдин жыйынтыгы кечээ 19-майда чыкты. 4 баш жылкы ринопневмония, 1 баш жылкыдан грипп оорусу аныкталды. Учурда аймактын ветеринардык кызматкери ылаңдын тарап кетүүсүн алдын алуу иштерин жүргүзүп, иликтөө жүргүзүлдү. Ылаң чыккан коро жабылып, жылкылардан алынган анализ Бишкекке жөнөтүлүп, кору тундусун алдык. Коро дезинфекцияланып, Михайловка айылында малга ринопневмонияга каршы эмдөө жүргүзүлөт деп билдирген райондун акими. Ал социалдык тармактардагы тарап жаткан маалыматтарга башка жердеги сүрөт, видео кошулуп, туура эмес маалымат тарап жатканын кошумчалаган. Ушундай эле маалыматты жергиликтүү тургундар дагы айтып, видеодогу боз жылкы Михайловка айылына тиешелүү эместигин билдирди. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин 3-4 чакырылыштарынын депутаты, вице-спикери Кубанычбек Исабеков жалпы кыргызстандыктарга жана кыргыз бийлигине өзүнүн сунушун билдирди. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө коронавирус оорусунан кутулдук деп айтуу кыйын. Себеби кечээ күнү COVID-19 инфекциясын жуктурган жаңы 78 учур катталды. Бул эң жогорку көрсөткүч. Бүгүн болсо дагы 27 адамдан аныкталып, республика боюнча коронавирус инфекциясынан улам ооругандардын саны 1243-кө жетти. Анын ичинен борбор шаарыбыз Бишкекти 300дөн ашты. Дүйнөнү дүрбөлөңгө
салган коронавирус илети чыккандан баштап көптөгөн жарандарыбыз Россиядан, Европадан, Туркиядан, Эмираттан жана башка мамлекеттерден бүгүнкү күнгө чейин өлкөбүзгө кайтарылып жатат. Тилекке каршы акыркы күндөрү ооругандардын көпчүлүгү ошол чет жактан келген жарандарыбыздан аныкталгандыгына күбө болуудабыз. Өкүнүчтүүсү мекендештерибизде бул дүйнөлүк илдет боюнча жана Кыргызстандагы абал жөнүндө толук маалыматтын жетишсиздиги байкалып жатат. Ошого байланыштуу бийликке айтар сунуш пикирим. Биринчиден, элибиздин арасында коронавирус оорусуна ишенбегендер жана коркпогондор көбөйдү. Ошондуктан ал илдетке кабылып, бул жашоодон өтүп кеткен жарандарыбыздын керек болсо жерге берүү зыйнатын аты жөнү менен көрсөтүп, оору жооп ооруканада жаткандардан интервью алыңыздар. Ошондой эле кандай кайсыл дарыгер менен эмне кылып айыктырып жаткандарыңыздарды маалымат катары телерадио жана башка массалык маалымат каражаттары аркылуу ачык айкын берсеңиздер жакшы болмок. Өкмөттүн пресс борборунун бир оорулууну дарылоого $3000 кетет экен деген маалыматка эч ким ишенген жери жок. Бийликтегилер ушул жаман оорудан дагы жешет экен деген ойлор көбөйүүдө. Эмне үчүн республикалык штаб же саламаттыкты сактоо министрлиги бир адамдан дарылануусуна орто эсеп менен канча акчага кандай дарылар жана башка чыгымдар кеткени тагыраак далили менен маалымат бербейсиздер. Ал эми бул коркунучтуу илдет менен Россия, Америка, Европа мамлекеттерине кандай күрөшү жүрүп жатканын өлгөндөрүнөн өйдө ММКда ачык көрсөтүүдө. Ошол себептен борбор шаарыбызда толук кандуу информациянын жоктугунан эч нерседен коркпой эле көп тургундар маскасыз эле эрежелерди сактабай, балдарын ээрчитип көчөлөрдө, базар дөкөндөрдө жүрүшөт. Коронавирус бүткүл дүйнө жүзүн трагедияга алып баратканына маани бербегендер көп. Ишенбөөлүктөн жана ар кандай жетишпегендиктерден кызуу кандуулукка алдырып, кээ бир жарандарыбыз тараптан күнү түнү эмгектенип жаткан дарыгерлерибизге дагы көп көтөрүүлөр болгонуна баарыбыз күбө болуп турабыз. Ага мисал катары Бишкектин четиндеги мурунку Америкалык авиа базасында жайгашкан обсерваторияда болгон бунтту айтсак болот. Экинчиден, көпчүлүк ишканалар, мамлекеттик мекемелер, эл аралык уюмдар, аэропорт, вокзалдар бардыгы борбордо жайгашкан жана жүк ташуучу унаалар Бишкек шаары аркылуу өтүп жатат. Ошондой эле 1 миллиондон ашык жарандарыбыз калабызда жашайт. Жогоруда айтылгандарын эске алып, мамлекетибизге эң баалуу болгон элибиздин ден соолугун ойлосок, жолдор ачылып, коомдук транспорт ишке киргизилген күндө дагы Бишкек шаарынын четиндеги карантиндик санитардык постторду жойбостон күчөтүлгөн тартипти иштерин улантсаңыздар. Себеби коңшу мамлекеттерде дагы коронавирус күч алып турган кез. Республикабыздын башка шаар райондорунда дагы бул проблема актуалдуу бойдон калууда. Андан тышкары чет мамлекеттерден миңдеген мигранттарыбыздын өлкөбүзгө кайтуусу дагы жана аларды текшерип дарылоосу дагы Бишкекте болору анык. Үчүнчүдөн, окурмандардан суранарым, ар бирибиздин бала бакыра, тууган тушкандарыбыздын, эл журтубуздун ден соолугу, мамлекетибиздин келечеги азыр өзүбүздүн колубузда экенин эске алып, жеке жоопкерчилигибизди унутпасак, ушул оор кырдаалды темирдей тартиптүүлүк менен мыйзамга баш ийип, тиешелүү норма талаптарды так аткарып, ынтымакта бул илдетти жеңелик. Колубуздан келишинче бири-бирибизди колдоп, сабырдуулук менен боорукерлик көрсөтүп, кардарларга моралдык жана материалдык жардам кылалык, деди Тазабек Икрамович сунушунда. Булак Назар News.org.